Assalamu алейкум достор, түштүк Корейден барыңыздар салам. Достор, бүгүн сиздерге машина базардагы машиналарды бир сыйра тартып көргөзөбүз. Баарын бир эле машина эмес, баалары кандай болуп атат, ошолорду эле тартып мындай көрсөтөлү. Бирок башында эле айталы, бул жерде машиналар бар, бирок кымбат да. Билбейм кимдер алат. Доминико деген бир мамлекет бар экен. Мен биринчи жолу угушум Кореяга келип, ошо Доминикодон аябай кымбат машиналарды алат да. Кымбат машина эмес, жылы эскилерди дагы кымбат баада сатып алышат. Ошол жака сатабы билбейм, булар кымбат эле айтып олтурушат. Көптөн бери турган машиналар бар да бул жерде. Так, могу Спарктарды көпчүлүгүнү, мисалы, могу вин номерин аягын тартып туруп, кирип, могу контейнерден экинчи этаждан акчасын сурап келиш керек да, канча болот могул депчи. Ошол себептен могул жерден азыр көпчүлүгүн тартып акчасын айта албайбыз да. Булар бир 5,5 $6 миң деп айтат болуш керек муну акчасынчы. Так, 2019 экен. Аябай кымбат айтат да булар. Ошонун тегерегинде айтат. Морнингтерди дагы ошондой эле баада айтат. Жылы эски машиналарын дагы. Мен могу күзгүлөрүнө жазып койгон бааларды айтайын. Мисалы, могул жерде 9 миллион деп турат окшойт. Кореяда акчасы 9 миллиону бир канча болуп калат? $7,5 миң болуп калат го дейм. $7,5 миң могулар. Аванте автоунаалары $7,5 миң. Ол жерде Катери автоунасы турат. Бул дагы ошондой эле $7,5 миң болуп калат да. Кымбат сатат бул жерде. Катери. Так, 2018 жылкы экен. Подогревтери бар экен, монитор бар экен. Старт-стоп бар экен. Катери. Ошо $7,5 миң тегерегинде болуп калат да. Селтостун акчасы бир $9 миң тегереги болуп калат экен да. Кореяда акчасы Селтоспу же Стоникпу бул? $9 миң тегерегинде. Стоник экен. Бул автонос ушундай экен. Жөнөкөй эле күрүштү аталат, монитор бар, подогревтери бар экен, подогрев бар экен. Ушундай достор. Так. Мерстердин акчасын жазбаптыр. Могуну канча 11 миллион деп койгон ба же 10 миллион деп койгон ба? Бул да ошо $8,5-9 миң дейт экен да, анда. $8,5-9 миң тегерегинде айтат. Kona деген автоуна, билсеңиздер керек. Kona 1.6 болот, 1.6 1.5 болот. Бесключевой доступ, старт-стоп, монитор жок, 116 миң пробег. Ушундай подогревтери бар. Дизель, анан бензин болот, анан электромобиль болот. Булардын. Так, могул болсо 28 миллион дейт. 28 миллион Mercedes-Benz. Бул жылы канча 28 миллиондук машинаны. 2019 жылкы дейт. Mercedes-Benz. Подогревтери бар экен. Ушундай. Не монитору, же тамак жегенби. Бул болсо 28 миллион болсо, ошондо канча болуп калат Кореяда? Кыргызстанда акчасына доллар менен бир 21 миң чейин болуп калат экен да. 20,5-21 миң. Mercedes-Benz 2019. Аталыштарын билбейм Mercedes-ти. Өзүңүздөр билесиздер да, карап. Бул болсо K5, өзүбүз сүйгөн K5. Бул автоунабыз простой эле комплектацияда экен, 11 миллион вон дейт. 79 миң пробег дейт. Оригинал болбой калышы деле мүмкүн бул жерде. Подогревтери бар экен, подогрев руля, эко режим, старт-стоп жок, жөнөкөй эле күрүштү оталат экен. Простой эле комплектацияда, мокрый асфальт. Так, бул автоунабызды канча дейт эми? Муну 11 миллион болсо,
$8,500 болуп калат го дейм. $8,500. Бул жакта эски К5. Бул жерде дагы бир К5. Жа дейт. Бул 10,5 миллион дейт. 10,5 миллион. Бул $7,5 $8,000 тегерегинде болуп калат экен да. Монитор бар, 283 000 пробег, круиз контроль. Так, подогревтери бар, драйв мод. Ушундай экен достор. $7,5-8,000. Ушундай. К7дер дагы бир 8,5 тегереги экен да. 8,5 $8,500 К7. 1 миллион деп турат. Жылы канча экен? 18-жылкы экен. Комплектацияларда электросидение бар экен. Подогрев обдув, тиякта подогрев, драйв мод, подогрев руля, монитор. Ушундай достор. Сиздерге бул өчүп калыптыр да. Газ экенин айта албайбыз. Бул да ошондой эле акча экен достор. К7дер. Ошол эле баада. Мен мындай чагылап айтып атам да достор. Эгер 11 миллион деп жазып туруп, 11 миллион бөлүнгөн 1330 кылып бөлсөңүздөр, ошондо доллар менен так эсеби чыгат да. Андан кийин биздин кызмат акыны кошосуздар. Ошол текшерип беребиз. Бул жерде бир неме бар. Саната панорама менен достор. Могул жакта ушундай жерлери бар экен. Шпаклевкасы менен краскасы көчүп калган. Бир 4 краска чыккан. Өлчүп текшерип көрдүк. 12 миллион дейт. 12 миллиону бул $9,000 тегереги болуп калат да. $9,000 тегереги. Ушундай достор. Бул жерде ден 8 автоунааларыбыз экөө бар экен. Булар $10,000 экен да. $10,000 плюс-минус. Бир аз ашып калышы мүмкүн да. 13,500,000 дейт. $10,000 тегерегинде ак жана ошол мокрый асфальт бар экен. 113 000 пробег дейт, монитор жок. Подогревтери барбы жокпу? Подогревтери жок, простой эле комплектациядабы. Старт стоп да жок экен. 2019 дейт. Простой эле машиналарын ушинтип кымбат коюп алып олтурат. Бул подогревтери менен экен. 62 000 пробег дейт. Оригинал болбой калышы деле мүмкүн. Бесключой доступ, могу жакшыраак экен. Бирок краскасын текшериш керек да. Мисалы, моунун пробеги 410 000 ошондой экен. Пробегин азайтып койгондо 79 кылып коюптур. Спорттештердин акчалары, Кореяда акчалары өзү негизи $8,000 тегереги да. $8,500, $9,500 тегереги. Бирок азыр булардын акчалары жазылбаптыр. Бул жерде бул $9,500 деп айтса керек. Могу Туксонду 14 миллион деп коюптур. Бул $10,500 жетпей ошондой болуп калат да. $10,500. Кымбат. Аябай 2 ВД, 2 объем экен да. Биз мындан жакшысын алабыз го дейм, $10,000. Ушундай. Бул жерде портерлерибиз бар. Портерибиздин баасы арзан эле экен. Бирок механика неме экен да. Бирок жылы эски экен. 3-ай деп турат. Бул тилекке каршы Кыргызстанга жетишпейбиз да. 2017 3-ай. Ошол себептен турат. Эгер жылы 4-5-ай болгондо биздикилер тарс эле алып кетмек да. Ушундай. Ол жерде 4 портерибиз турат. Бул жылы дагы жаңы эле Кыргызстанга жетишет, бирок бул да көптөн бери турат, сатылбай. Акчасын канча деген эле? Адашпасам, мунун акчасы дагы $8,500 $9,000 тегерегинде эле. 2018 дейт. Аккумулятор отуруп калган. Ушундай. Калганын достор акчасын жазбаптыр да. Ол жерде Серви автоунаасы турат, 2013 жылкы. Мунун акчасын жазбаптыр. Ол дагы $10,500 тегереги экен, Махав.
Махав. Жылы канча экен? 2017 дейт Махав. 288 000 пробег, монитор. Ушундай экен достор. Карнивалдарыбыз Кореяда акчасы 7,5-8 000 доллардан башталат. А бул жердегилер болсо 9,5 000 доллар десе керек. Булар кымбат айтат да. Полисейт 30 миллион дейт. 30 миллион деп турат Полисейт автоналыз. Мунун бесключевой доступ, автопортиктери бар экен достор. 2019 салон ак экен. 2 люк, 7 место, так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Егер аягы 8 место экен достор. 8 орунду, 155 000 пробег. Ключ менен да оталат экен. Ушундай. 30 миллион дейт Полисейт автоналыз. Так, ошондо деген бул канча 30 миллиону канча болуп калат? 22-23 000 доллар болуп калат го дейм. 22-23 000 доллар. Элестетип көрүңүздөр да. Эгер алам дегендер болсо, арзан эле тапсак болот да, буларды дагы 15 000 доллардын тегерегинде. Бул жерде кымбатыраак. Ошол мол 17 миллион дейт достор. 17 миллион. Так, 17 миллион. 135 000 пробег. Жылы кайка жазылыптыр? Жылы. Бул жакта экен 2018 дейт. 17 миллион же 170 миллион болду, 17 миллион да окшойт. 17 миллионго Range Rover канча болуп калат? Так, бир 12-13 000 доллар го дейм. 12-13 000 доллар. Ошонун тегерегинде Kia Morning автоналыз. Простой комплектацияда экен. Өтө эле 2019. Астын кайнектери да ошондой. Автомат. 30 000 пробег. Бул акчалары деле арзан эле болот. Бирок булар жок дегенде 4 000 доллар десе керек. 3,5-4 000 доллар деп десе керек. Старекстерибиз акчасын жазылбаптыр. Старекстер дагы эгер 12 место алуулар же механика чытырууду деген болсо бир аз кымбатыраак. Анан 5 место алууларды тапсак болот. Артын орундук жок. Бул жакта 2-3, анан бул жакта эле орундук болот. Артында орундук жок. Ошондойлор тапсак болот да. Бир 7-8 000 доллардан баштап. Спорт эчүүсүн эскиси Nissan турат бул жерде достор. Кара. Ушундай. Анан бул жерде 7 месталуу Kia Sorento автоунасы турат. Kia Sorento. Жумонг деген кинону көрдүңүздөр беле? Ошондо мына 3 буттуу куш. Жумонг. Так. Бул автоуназ алмашкан деталдары жок экен, краска болгон жерлери жок, комплектациясы дагы өтө жакшы экен. 7 месталуу достор. Бисмилlah деп ачканда бесключевой доступ, автопортиктери бар, жана 360 камера, датчик слип сон, память сиденья, электропакет, 2019 электросиденье достор. Бүт бар жогу бар экен да. Полоса кармайт, мындай көрсөңүздөр болот. Пробеги бирок 300 000 дейт. Пробег 300 000. Старт стоп. Так. Мотор коробка жакшы. 360 камера достор, могу жактан көрсөңүздөр болот. Ушундай. Подогрев, обдув, электросидений, шторка, арт жакта да подогрев, жана арт жакта да месталары бар. 20 жылдыкка айдай турган машина экен. Мунун акчасы бир 13 000 доллардын тегереги болуп калат экен да, плюс 13 000 доллар. Эгер кызыккандар болсо жазсаңыздар болот. 13 000 долларга 2019 Sorento 7 месталуу
ушундай жибел. Biraz чарчап калдым басып. О, бул жакта неме да бар экен, проекция да бар экен, 0 деп турат достор. Көрдүңүздөрмү? 0. Ушундай. Анан бул жакта портелер, эскилер, аккорд достор. Аккорд да турат бул жакта. Анан Hyundai Sonata Wave. Бул өзүм айдап жүргөн. Муна бираз чаң болуп калды. Мунун акчасы $2,500 тегерегинде. Кореядан айдаганы да. Панорамасы менен достор. Бул автоунаабызда бир эле панорама жетишпейт экен. Калган бар жогу бар экен да. Ошол баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Эгер кызыккандар болсо, жазыңыздар WhatsApp'тан. Анан WhatsApp'тан жазбайт экенсиң деп айтып калган мекендештер болсо, мен колдон келишинче жазып жооп берген аракет кылып атам. Бирок чындыгын айтканда бир аз жетишпей атам да. Мен өзүм жалгыз иштеп атам эми. Күндүзү жумушта болом, ушинтип тартып ары бери басып дегендей. Кечкисин тамактанып, анан үй бүлөм менен болуп, анан ошондон арткан убакытка бүт бардыңыздарга жооп берип атам да. Мен Instagram баракчам, YouTube'тан комментарийлер, анан WhatsApp'тан жазгандарга акырындык менен жооп берип баратам. Ошол баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Салам алейкум мекендештер.